Туугандар, сиздерге дагы бир айта кетчү нерсе, эгерде машинеңиздерге запчасть керек боло турган болсо, анда Биби автозапчасть магазинине кайрылып бересиздер, туугандар. Ал жерде сиздерге керектүү бүт запчасттардын түрү бар. Kia Rio дейсиздерби, Solaris, Camry, Optima бүт баарына табасыздар, туугандар. Машинени нолдон баштап собирать этип кетсе болот ал жерден. Москва боюнча башка областтарга да бүт доставкасы менен, туугандар. Чалып сүйлөшүп, доставка десеңер, доставка, кааласаңар өзүңөр келип алып кетсеңер болот, туугандар. Айтор, бүт бары бар. Номерин видеонун астына жазып калтыра кетем. Ошол жерге чалып, машинеңердин моделдерин айтып, бүт марка моделдерин билип алып, запчастарды сурап алсаңар болот, туугандар. Канча сом каналдын атынан баргандарга сөз түрдө скидкасы менен, туугандар. Ошондой. Баарыңыздарга ийгилик. Контакттар видеонун астында чалып, сүйлөшүп, өзүңөргө керектүү запчастарды тапсаңар болот. Кеттик анда, видеону дальше улантабыз. Неге Нургазы жок болуп кетти деп атасыңарбы, туугандар? Дагы көптөгөн жаңылыктар болуп кетти акыркы күндөрү. Ошолорду бүт силерге бүгүн айтып деп, бүгүн дагы бир сонун ролик тартуулап бермекчимин, туугандар. Бизнесте иштеп атам дагы эле. Туугандар, балдар самозанятый болуп иштей деп предлагать эткенинен самозанятый болуп документтер даярдап антиминтип жүрүп калдым. Самозанятый болбосо бизнес класста именно тарифке комиссия өтө көп алат экен, 30% алат экен. Ошондо 30% менен бир күн кечке иштеп турган болсоң 6000-7000 акча берип коет экенсиң Яндекске. Ошон үчүн лучше самозанятый болуп туруп, купить менен алып алып 2500-га. Анан кийин 12 саатка бир 12 саат кыла экен. Ошентип иштеп көрөйүн деп чечтим, туугандар. А то 6000-7000 комиссия берип коюш дагы Яндекске. Просто Яндексти багат кетсин. Ошон үчүн самозанятый болуп алыш керек экен. Бизнес класс дейминчи. А так калгандарына не стоит экен. Калгандарына не стоит экен. Ошондой, туугандар. Бүгүн канчанчысы болуп калды бүгүн? Бүгүн 28 саат 8 болуп калды. 8ден ровно 8. Эмнеси жакшы экен бизнес класста. Путевой лист дегенди вообще унутат экенсиң. Путевой листтин кереги жок экен. Ошонусу жакты. Чыгасың, машинаны жүргүзүп айдап кетип бересиң, эч кандай башың оотпайт. Кайла деле эч нерсе тоспойт. Сурабайт экен, тоспойт экен деди бу. Праваңы сурайт, СТС сурайт, болду. Ошондой, туугандар. Кандай үйрөнүп калдыңбы деген суроолорго, туугандар, үйрөнүп калдым. Кыйла жакшы, клиенттери жакшысы да бар, жаманы да бар. Бирок мен ойлогончолук эле вау болгон жок, туугандар. Ушунчалык кээде жанагындай клиенттер чыгып атты. Билбейм, эми колхозки да, жанагынтип, давай өмүрүндө биринчи жолу бизнес заказ кылып, деп лай буттар менен чыгып, бар жогун өлтүрүп, машинанын кашасын чыгаргандар да. Так сууларын бүт даярдап неме кылып койдум. Өткөндө сүрөттөрүн да көргөзүп коем. Короче, 2 кыз бир бала чыкты. Машинеге чыгып отурушуп, дагы мас бир кызы машинанын ичине кусуп, туугандар. Короче, каша алышты да. 4000 сом төлөп беришти, химчистканга деп. Ушундай окуялар болууда, туугандар. Ал жерлерде тартканы вообще мен шартым туура келбей калды. Буюрса бүгүн дагы бир сонун видео тартмакчымын, туугандар, ушундай. Так, самозанятыйга приоритет 19 болуп калды. Эмнегедир бизнеске коэффициент жанып атат. Азыр так купить мен. Бизнес. Всё, туугандар, мынакей. Так, купить менен алдым 11 саат 59 мүнөт. Баланс автоматически минуска кирип калат экен 2500. И дальше ишти улантабыз буюрса. Линияга койдум, приоритет 19. Рейтинг почти 5 болуп калды. Көрөбүз, эми бүгүн понедельник, өзү понедельник, вторник күндөрү смен сатып албай эле жөн эле иштеш керек деп калышат да. Бүгүн понедельник болсо эле көрөлүчү. Ошондой, туугандар, ошондой себептер менен. Так, монда зарядный кыска экен да, кудай ого. Неме болуп атып баштады го? 8 мүнөт дейт. Кранчтан 8 мүнөт. Всё, кеттик анда, туугандар. Маршрут построен. Водный стадиондон берип атат го заказды. Так, туугандар, биринчи заказды алып келдим. Самозанятый менен бүгүн почин буйруса 1255 рубль болду. Поставим. Минус 2,5 эле баланс. Азыр ушунда жарымы калабы? Ровно жарымы калыпты да. Дагы бир заказ кылсам,
самозанятыйдын услугасынын акчасын жабам. Анан дальше только өзүм иштеп калам ошондочу. Түшүнүңөр да, схема кандай иштейт. Ошондой туугандар. Вообще уйкум келип, зорго жетип келсем болобу. 37 мүнөттө келдим, 1200 рубльге. 11 saat 5 minut бар экен дагы дальше. Так. Өткөндө кусуп айттым го, аркаларын вообще өлтүрдү машинанычы. Ошого окшогон чочколорго машина жалко да просто. Вот ковриктери да бүт тряпочный экен эле, мондай жаман погодада жөн өлүп калып шалтактап каждый крен чыккан сайын. Экинчи заказга кеттим, шашып. Макдональдска кеттим да бир кофени алдым. Бир немени акчаган. Кофе менен бир гамбургер алып алдым азыр. А то завтра эле келем. Дверь открою самостоятельно деп жазып коюптур. Мыналарга эшикти ачпайбыз. Өзү келип ачып, жакшы болуп отуруп алат. Савеловскийде жүрөм. Мындай домдордун астында. Так, первый Красногвардейский проезд дейт адрес. Так, сулары бар, суларын карап көрсөтөйт, самый главный. Атайын түшүнүп сусын ичкен чыгышат да булар. Так, 22 минутта келдим. 800 рубль ровно. Москва Сити. Нерсе кеттеген апартаменттер бар, ошол жака келип калдым. Так. Перекус таксистечек дейт го, ошондой кылып алайлы. Завтрак. 5 мүнөткө линиядан чыгып турайын да ары бери жеп алайын, то муздай баштап коюйын. Ай, алтымын ичип алайын десем, дагы заказ берип коет экен да. Береговой деги. Клиентке жеткисе жеп алып алсам. Сама чыдага кеттим просто. Нет? Тут две места. Нагорная, да? — 26 минут. Я где-то минут через 15 опять вызвали 200. Вам удобно? Хорошо, хорошо. Я рядом. Так.
Az kayra çıkan deyip döşemekte deyip. Как раз ne жатып, ne de esan turanç uykum gelip ketdi. Tak, kança minutda geldim? 27 minutda 887'ye geldim. Bir tölçke bak öyle. Ne demesi doğru ki? Tamam, ne demesi doğru ki? Geri gittireyim. Krutoy babulya okşaydı. Babulya deyim de, женщина okşaydı. Nerede salıp tuttu? Çok okumuş. Спасибо, всего хорошего. До свидания. Так, жаңағы Апашканы да алып келдім. Екіншісіне 1000 рубль алып келдім. 20 қанша минут жүрдім? 25 минутта 1100 алып келдім. Садовый кольцоның жегін алып келдім. Так, 5 заказ қылдым. 2,5 мың сомдық купить сменаны жаап. Анан кейін өзіме 2033 рубль işтерdim уже. Saat 11'den 54 öttü. Saat 8:30'da başladı. Центр Москвы. Новинский бульвардан Минская улица дейді. Кімді алып келеді болды? Мыналарды алып кетемін. Даярданып тұрып алсам. Ешіңді açпай қойды деп. Арыздан болды. Минская. Да. Лежаевский жаққа келіп алдым. 1 saat өтіп түссем бұл. И өтіп тоқтам. Заказ. Geçe өткенде bir тоқтап алдық. Таныш такси бизнес класста деген танысым бар. Ошоны айтып қалып атты. Нұрғазы қолдан келсе понедельник, вторник күндері вообще линияға шықпай эле коюш керек депчи. Бекерле жана купить сменаңды жөн эле күйүп кетет. Бекерле убара болгонун калат бир күн кечке депчи. Азыр эми канча заказ кылдым? Так, 7 заказ. Немени жап, купить сменаны жаптым. Өзүмө 3200 иштедим уже. Saat 2 болду. Кыскасы бул самозанятый менен неме кылыш керек экен да. Ошондой пятница, суббота күндөрү алып туруп иште тытыш керек экен да. Калган күнү парк менен иштей бериш керек экен да. Так, жамандап атсам заказ түшүп калды го. Так, азыр келген жериме заказ берип турду. Елки Алгоритм понятен. 12 минутта алып келдим. Так, 12 минут. Завершить. 703 рубль. 12 минутта. Так, жана ушу жерге келдим. Мен кайда ушу жакка келип калдым. Беговой проезд. Ушул жактара туруп турат окшойм. Ичкери кир. Ушул жактан жакшы жүрөт окшойт. Өзү ол комфорт плюста, и комфорт плюста болду. Бизнестегилер өзү, только өзү клиенттери байлар жашаган жакка алып барат экен да. Өзү каяка барсаң деле мындай редко эле жана алыс эле кетип калып пустой келбесең атат. Кайерге барса бүт өздөрү ушундай өзү байлар бизде мындай чогулуп калат го. Райондору башкача болуп, үйлөрү башкача болуп элечи. Ушундай болуп калат экен да кыскасы. Күтө берип тажап бүттүм болду го заказдарды. Же именно самозанятый да мондай зависит заказдарчы. Ну вообще чоң заказ алганым жок. Максимум эң чоң алган заказым 1100 болду, 1200 болду, ушундай болду окшойт. Так. Акыркы заказдан бери где-то
1,5 saatта күтіп отырады окшойм. Макдоналдстың жанына келіп, даже өчірген де жоқпын. Мұны жеген алып алып, жеп ütіп уже. Жеп түсіндік, жоқ, 1,5 саат өтті. Saat 4 болып атады. 4 saat где-то время қалды. Купить сменаны уақытысы бүтүшүнөч. 4 saatтай қалды. Мен 8 saatта 8 заказ. 4 6,5 мың кештеп. Купить смена менен кошоч, ошону жапкандан кийин. Купить сменанын сырттары 3,957 рубль болду только. Даже аренданы да жаап элекмин. Аренда 5.000, ошо плюс депозити бар 1000 рубль, 6.000 болсо 6.000'den aşkanıyla özüme alatken de короче. Bilmiyorum короче. Күтөлүчү. Жакшы ниет кылып күтөрөлчү. Балким кечинде болуп калабы. Эми кечинде пробка башталат да понедельник саат 4'төн кийин пробка болот. Ошо мен 2 заказ кылсам, ошо мен 4 saat өтөт. 2 заказың 1000 сомдон 2000 сом болсо. Ошо мен машинанын арендасы чыгат экен, ошо мен секин кирип жатат экен да. Дагы биз жаңылык бар айтмакчы. Немеге өттүм тестти? Персональный водитель, трезвый водительге тестинен өтүп, анында неме кылып койдум. Буйруса бир күнү дагы ага дагы отдельно бир ролик кылып туруп, бир күн кечке трезвый водитель иштеп көрөбүз. Менимче ошо выходной күндөрү жакшы болсо керек дейм да. Эмне дегенде выходнойдо көп согулат да. Көп согулганда ошо күнү иштеш керек экен. Парковканын балансын акчадан салып туруп, бодура кылып туруп. Машина менен барып, машинаны парковкага коюп туруп эле, сразу келип машинасын айдап берип, жеткирип кайра такси менен келе бериш керек экен. Короче, где-то Майбахтын акчасында экен да, плюс-минусчу. Ошондой экен. Бул 1,5 мың, 2 мыңга берген болсо, ал где-то трезвый водитель где-то 2800, 3000 тегере экен. Короче, бизнес класстан экиси кымбат экен. Ошентип иштеп көрөбүз. Бизнести обязательно ачыш керек экен, немеде иштеш үчүн, трезвый водительде. Ушундай форма менен, как положено барып, машинесине отуруп, страховкасын текшерип, барбы жокпу. Андан кийин мен отургузуп туруп, машинесин айдап алып барып берет экенсин. Парковкага 380 рубль бонус берет экен, парковкага Яндекс өзү. Ошол. Так что алдыда дагы мындай интересный видеолор болот буюрса. Жетишпей калып атам туугандар, нар жак бер жак өзүм үйрөнүп, нар жак бер жак кылгыча дагы 4-5 күн өтүп кетти. Канча күн өтүп кетти видео чыгаргандан бери, ошондой болуп кетти. Буюрса, так пользователь поблагодарит. О, жакшы эле чай калтырып атчы, 100 рубль, 80 рубль, 100 рубль ушундай немегечи. Азыр дагы калтырыптыр, мынакей бирөө чай калтырыптыр. Өчүп кетти. Ошондой туугандар. Так что комментарий, лайк, подписка дегенде унутпайбыз. Буюрса, алдыда жалаң гана жакшы видеолор күтмөкчү. Буюрса бир BMW чыгып атат. BMW менен да көрсөмбү деп атам. Таксовать этип бир ара айдап көрсөк, буюрса будущем Майбахка да өтүп көрсөмбү деп атам. Уже көзүм жетип калды 100%. Майбахтын дагы тестинен өткөнү, любойдун тестинен өткөнү 100% көзүм жетип калды. Буюрса бир айдан кийин Майбахты дагы көрөбүз. Ушундай туугандар. Так, туугандар, Рамазан деген просто орден наёбак болчу. Жөн акчаны алып турган, ошонун расчетун алып туруп эле анан кийин заказ берип койдум. 8 заказ кылгам, акыркы заказды 2ден 8 мүнөт өткөндө кылдым эле. Саат 5ден 19 мүнөт, саат 3,5 саат болуп атат заказ күтүп отурганыма. Любой жагына барып көрдүм. Центрге да барып көрдүм, Москва Ситисине да барып көрдүм, башка да көрдүм. Азыр Садовой кольцонун жээгинде бир домдорду аралап кирип турам, бирок заказ жок. Бир заказ бердим да, Домодедово депчи. Бул да атмена кылып койду эшек. Ушуну барганда 3,5 мың таза калмак экен, бирок 2 саат жол көрсөттү пробкасы мененчи. Бул да атмена кылып койду. Ошентип 3,5 саат болуп атат, заказ жок. Таза калганы 4067 рубль болгон. Ошо бойдон бүтүп отурам. Жок заказ. Заказ жок дейм да, просто не билбейм, вообще не пойму. Бүтүп уже. Купить смена 3 саат калыптыр. 3 саатта неге жетишмек эле? Азыр бир заказ алып барсам 3 саат өтөт пробкада. 10 заказ кылсаң 12 сааттан 2 промокод беребиз деп эле 8 заказ болгон бойдон тоң калды ошо менен. Ладно, кичине күтөлүчү. Отуруп жамаштарда талып кетти. Туугандар, ачыгын айтсам, эгерде бизнес класска өтөм дегендер болсо, туугандар, өтөрдү.
bir emес, iki emес, bir 10 jыл ойлонгула, жакшы ойлонгула. 5000 аренда, şu depoziti менен 6000, 2000 сом бензин, 8000 жеп чай пай ичкениңер менен расходуңар 9000 болот экен. Суткасына 9000. Ошон үчүн жакшылап ойлонгула. Өтсө болобу, болбойбу дегендерчи. Эми четверг, пятница, суббота күнү иштешиңер мүмкүн. Где-то 15000, 16000, 17000 болгондо деле ошондо деле 9000ден нажа канча кылып атат таза. Ата калган күндөрү өзү менен өзү по нулям экен да, мындайча айтканда. Ошон үчүн жакшылап ойлонгула туугандар. Чисто понтовать этип, мындай машина минип жүрүп эле мындай гулять этем десеңер, пожалуйста. Чистота, порядок, уютно, музыка, башка. Бирок бабло нету бабло дегендейчи. Ошон үчүн туугандар жакшылап ойлонгула, силерге советим ошол. Башка күндөрдө деле көргөзөм, иштер кандай болуп атат. Силерге билесиңер, ачыгын айтып көргөзөм. Болгондой, болбогондой дечи. Ошондой туугандар. Уже 3,5 сааттан өттү, заказ жок дагы эле, центрде жүрөм, айланып эле 2400 рубльга солярка койдум эле. Уже жарымы жок. Уже 2400 болгондо 1200 сомдук уже солярка жок. Жөн эле катать этип жүрүп эле 8 заказ кылып эле, 8 заказ. Ушундай туугандар. Жакшылап ойлонгула. Кеттик дальше. Yarım saat degende zakaz çıktı. Oğlum 3,5 saat degende. Zakaz görüyoruz, kaya koyuyoruz. Площадь Киевский вокзала дейді. Елки-палки, Киевский вокзал көріпті да. Азыр өзі шул жақтан шығып келдім. На Киевский вокзал, да? Поверните направо. Завершить 1100 рублей. 1100. Все, кеттик. Тамайды койдум, балким берип калар, берсе берип калды, бербесе жок. Заработок 9 заказ 5100 болду. Бул уже немеден сырткары. Купиц менен сырткары 5100. Мындайча айтканда аренда чыкты, бирок депозити чыга элек. Кудай жалгап домойго берип калды го. Көрөөлчү кая коет экен. Так, новый Новинский бульвардан бериптир. По подаче 4 минуты деди. 4 минутта жетет экен, аз көрөбүз кая коет экен. Үй жакка берген болсо жакшы болот да. Так, туугандар, последний заказды алып келдим. Кудай урган проспект Мирага бериптир да. Пробканын жанагы атасы болду да буяга. Так, завершить 1 саат 18 минут дегенде келиптин. 1 саат 18 минутка 1300. Экономго деле анча-мынча да мындан кымбат берсе керек. Бир көрүш керек экен немеге жазып поддержкага. Ладно. Так, итоги. 6,5 10 заказ кылыпмын бүгүн. 6,5. Купить менен сырткарысы 6,5 калып тур. Ошондо машинанын арендасы менен депозити чыгып тур. Анан өзүмө 500 сом калыптыр да ошондочу. Так, 12 саат болду. Башты чыкканыма 8,5-да баштадым элек. Канча калды купить менен? 24 мүнөт калыптыр, ошо айтып атпаймынбы, 8,5 баштаганда. Ушундай.
Так, еще белкиден mo 6,5 миңден еще 10%, и 10% да болду. 6% еще налог төлөйсүң да бул эртең Тинькоффко түшкөндөн кийинчи. Ушундай жагылар бар да. Так, ушундай туугандар. Кеттик эми. 10 заказ. 12 саатта 10 заказ. Саатына бирден да заказ туура келген жок. Бүгүн тем более жалаң мелкий заказдар болду. Ушундай. Эми видеода көрүшөбүз тургандар. Алдыда жалаң гана кызыктуу видеолор күтмөк сиздерди. Лайк, комментарий жана подписка. Ийгилик барыңыздар.